Айтматовду дейт. Жок, Айтматов эмес, анын жанында лампочкадай болгон киши турат го дейм, башы жылтыраган. Эл козголуп эмне болуп кетет деп. Опурталдуу ситуация болуп атат. Бул Акаевдин ишмердүүлүгүн кандай баалайт элеңиз, кандай баа берет элеңиз? Анан бир маалда Атамбаев жүгүрүп келди. Түштөн кийин Кетип калды деппи? эже тиги учуп кетиптир дейт. Акаевга ыңгайлуу жаңы жогорку кеңеш келди да. Умерьте аппетит вашего окружения деп. Эмне себептен мен прокуратурадан кетип калганымды айтайынбы? Атамбаев, Текебаев, Отунбаева, Бекназаров, да бирөө Бакиева бар экен да. Менин чорт кыялымды билишет. Ошондо сиз атап өткөн саясатчылардын президент болоюн деген саясий амбициясы болуп атат да. Анан сизде андай мен ошондой кабыл алдым. Ачыгын айтайынбы, акмак дедим. Анан бир маалда Бакиевдер чыгып келишти. Калчылдайт белем умтип. Аксакал, көк сакал, генерал бирөө басып келген жок. Бардым Садыркуловго, силер эмне мени курчак ойноп атасыңарбы деп. Кайсы бетиңер менен мага ошондой оюнду эметип атасыңар? Мына жаш кызмын мен депчи. Бакиев болсо Акаевден өйдөрөөк болчу. Саламатсыздарбы, сиз Чекит медианы көрүп атасыз. Бүгүн бизде студияда конокто мурдагы башкы прокурор Чолпон Байекова. Чолпон Байекова буга чейин 1969 жылдардан тарта прокуратурада эмгектенген, Ысык көл облустук сотунун төрайымы болгон. Андан соң юстиция министринин орун басары, эгемендүүлүк алган жылдары башкы прокурор, конституция кабыл алынгандан тарта конституциялык сотту жетектеген. Сизге чоң рахмат, убакыт бөлүп студияга. Легендарлуу парламентте элдик депутат болгон. Легендарлуу парламентте элдик депутат болгон учурда буга чейин Жозеф дагы депутат болгон. Ак жол партиясы менен бирге келип, анан вице спикер да болгон экенсиз. Ошол 4-чакырылышта 2008-2010 жылдары. Анан буга чейин сиздин көптөгөн маектериңиз бар экен. Карап чыктым. Ошол маектердин биринде айтыптырсыз да, ошол Акаевдин бийлиги кулаганда 2005 жылы сиз болсо ошол жака барып, ак үйгө барып, эл алдында чогуу чыгалы деп сунуштайын деп, анан аны кабинеттен таппай, ал кийин ошол өлкөдөн чыгып кеткен депчи. Анан өлкөдөн чыгып кеткенге негиз жок болчу депчи. Ошол боюнча айтып бере аласызбы кененирээк? 25 март болуш керек. 2005 жылы эртең менен ишке келсем, анда конституциялык сотто иштеп, резиденцияда жашачумун. Элдин баардыгы чогулуп атыптыр Атамбаевдин офисинде, Кыргыз автомаштын мурда жайгашкан жеринде деп. Эмне болгон себептен десе, элде көтөрүшүп, Акаевди 3-чү мөөнөткө шайланган атат, ошого каршы чыгып атыптыр депчи. Анда мурда бизге эл теге түрткү бергенби, же депутаттар өздөрү, депутаттардын кайрылуусу болгон конституциялык сотко. Орусча болчу. Гражданин Акаев имеет ли право на основании действующей конституции участвовать в выборах 2005 года деп. Аны карадык. Жогорку кеңештин депутаттардын өкүлү кылып, бардык тийиштүү тараптардын барды чакырылып, анан ал жерде кеңеш бөлмөсүнө киргенде талкуулап бүтүм чыгардык. Катышканга укугу бар. Гражданин Акаев имеет право принимать участие деп. Ага эмне негиз болду? Биринчи жолу Акаев эл тарабынан шайланган эмес, бардыгыңарга белгилүү. Ал советтик парламенттен азыр легендарный деп аталып калып атпайбы, ошол парламентте шайланган болчу. Анын келген тарыхына мен эч кандай тиешем жок. 7-8 кишини ким президент болот деп сунуштап, өздөрүн сунуштагандар, депутаттар сунуштагандар болгон. Ошолордун арасында мени да сунушташкан. Анан Айтматов келип калды. Келип, ошондой Акаев деген бар, ошону шайлаш керек деп. Айтматов өзү баш тартып койгон. Алар болсо биздин парламенттин депутаттары болгон эмес, Москвада теге Советский Союздун парламентте депутаттар болгон. Анан кийин Акаева ким экенин мен даже билчү эмесмин. Мен болсо ошол жерден мыйзам анан жогорку кеңештин жаңы ыкмаларын баягы
токтом катары жазганга, мыйзам катары жазганга кудуреттүү кишилер болбоптур. А мен болсо комиссиянын төрайымы болчумун, азыркы комитет деп атпайбы, мыйзам чыгаруу боюнча, мыйзамдуулук боюнча деп. Анан көгүрүп кирип жазып, ошол жерден кабинетимде жок, тиземе жазчумун. Анткени жумуш ордум Министерство юстиция болуп атпайбы. Анан ошол бир кагазга ката кетип калыптыр. Чыгып машинистке кыргыз эже болчу. Ага барып, эже бул жерде бир эмеси мүчүлүштүгү бар экен, оңдоп коюңуз деп атсам, артыман эркектердин үнүн уктум. Азыркы тиги өкмөт жайгашып аткан ак үйдө челек го илгери, фойесинде. Ан карасам, 2 эшик болчу ал жактан сыртка чыкма. Мен тиги батыш жагынан чыксам, күн жагындагы эшигин жанында бир 70-80 кишидей эркектер, ортосунда Айтматов турат. Өзү бою мындай бийик киши эмес беле. Анын жанында башы жылтыраган бирөө турат. Аны карап туруп, эжете тигилер ким деп сурасам, ал киши печатать этип, ошондо менден жашыраак кези. Тиги печатать этип атат да, мынтип башын берип, ой, Айтматов да дейт. Жок, Айтматов эмес, анын жанында лампочкадай болгон киши турат го деп, башы жылтыраган десем. Ал карады дагы айтты, ал жана академиянын башчысы Акаев дейт, президенти. Ушулар тууралуу анда эмесе тигилер менен тиги Айтматов өзүнүн авторитетин төшөп, депутаттарга уже тиги эметип атат да, сунуш өзүнүн колдогула деп. Алардын жанына басып да барган жокмун, кирдим, түшүндүм. Таразанын тиги 2 табагына тең салмактуу боло албайм да мен Айтматовго, туурабы? Аны ойлонуп да, кыргыздардын менталитетин жакшы билем. Кокус бир жеринен адашып калсаң, мына аялдын тиги кылары деген сындар болот. Мен жаңы эле тиги парламент экендигин бекемдеп, түптөп, жанагы кандай мамиле жасаш керек, парламентаризмге, ошол жердеги депутаттарга тиги бирге аракет кылып атабыз, парламент кандай болуш керек. Анда эгемендик тууралуу маселе боло элек болчу. Анын бардыгы чыгып алып сүйлөп атышат. Ар ким өзүнүн баягы президент болуп келсе кандай иштерге даяр аткаранга депчи. Акыркы болуп Акаев сүйлөштү. Мен баягы кагаздарды бүтүрүп, тиги төрөгага тапшырдым да, андан кийин мага да сөз беришти талапкер катары. Анан айттым, мени талапкер кылып көрсөткөнүңөргө рахмат. Алдыдан бирөө териккен эме менен сурап атат. Жана топтун арасында экенин көргөм аны. Фамилиясын билбейм, анткени 350 депутаттын баарын тааный электе болчумун. Деги эле сен кайсы жердин кызысың депчи. Анысына жооп бердим. Кантип айтайын? Төрөлгөн жерим Курша бош, сөзмө сөз айтып атам. Чоңоюп өскөн жерим Рыбачьевси көл. 65-жылда бери шаардык болчумун. Кайындарым Сокулук Солто, түпкү төркүндөрүм Кемин, Сарбагыштар экен. Силер кандай ойлоп атканыңарды, мен бул жерде көлдүн өкүлүмүн. Мени Пржевальский ЭТЗ деген завод бар болчу, ошонун эмгек коллективи сунуштаган. Бул жерде ачык айтып кетиш керек. Парламенттин биринчи альтернативасын кийин киргизди деп атышпайбы? Жок, ошол мезгилде, Горбачевдун мезгилинде киргизилген болчу. Альтернатива. Мага альтернатива болуп школдун директору орус аял болчу. Эл мени шайлады. Ошол заводдор өздөрү мени сунуштап, өздөрү ишеним адамын мага бекитип, эл менен сүйлөшүп, анан ал жерде мен аларга өзүм сөз бергем. Мен силерге мектеп куруп, башка мындай бир кол менен кармай турган нерселерди жасай албайм. Болгону сапаттуу мыйзамдарды жазганды мен мойнума алам деп. Шайландым, келдим. Анан жана суроо болуп аткандан кийин жантып айттым, силер кандай билип эсептеп атканыңарды билбейм дедим. Мен кыргыздын кызымын деп эсептейм өзүмдү деп. Жымжырт. Анан тиги эмеге талапкерлигим тууралуу айттым. Бул жерде талапкерлердин баары сүйлөп атат. Эми жаңы кызмат болуп атса, мамлекеттик жоопкерчилиги чоң. Менин байкоома караганда академик экен, билимдүү экен. Акаев туурагы деп өз пикиримди айтып атам да, мен өзүмдүн кандидатурамды алам дагы. Анан кийин каалаганыңар
тиги кишиге мага бере тургандар добушуңарды берип койгула деп бүттү. ооба мен ошо сиз илимий чөйрөдөн деген жүйө менен 25 мартта качканы мындай болгон. Жана мен кызматка келдим. Анан кийин ойлодум бул кандайча болуп атат. Ал эмеге шайлоого катышканга укугу бар болчу. По действующей конституции деп атпайбы, азыркы күчтөгү конституциянын негизинде деп. Биринчи жолу ошол биринчи конституцияга жазылган болчу. Президент эл тарабынан шайланат депчи. Тиги эмелер менен депутаттар менен шайланган болчу да. Болгондо дагы мурда конституция жок кезинде. Анан создуктуруп тиги аны кабыл алгандардын комиссиясын создуктуруп келсе келип, келбесе келбей аткан мен анда байкаган эмесмин, көрсө ал эсептегенби билбейм. Ошол 93-жылы 5 майда конституцияны алганбыз. Ал конституция негизинде эл тарабынан ал шайланган элек болчу. Анан айттык тиги биринчи жолу шайланганы болгон 2000-жылы. 2000-жылга тиги шайланган. Азыркы конституция боюнча 2005-жылы шайлоого катышканга укугу бар. Президент Акаев эмес, гражданин Акаев депчи. Ошондо Акаев 15 жылдай мындай билбейм. Орой айтканда 15 жылдай мен силерге аныктап да айта албайм. Мен кызыктар да эмес болчумун. Анан кийин мен кызматка келип ойлондум да, барып айтып коеюнчу, элди чуу салбай чыгып элге айтыңыз мен барбайм деп, өз ыктыярыңыз менен. Жанымда турайын. Мамлекетте тиги эч кандай чыр болбосун. Укугуңуз бар. Бирок сиз инсандык өзүңүздүн баягы абериңиздин алдында, эл алдында айтып коюңуз. Эгерде эркектер жок болсо жаныңызда, мен жаныңызга туруп берейин дедим. Деп ошол ой менен бардым. 3 саат эшигин алдында турдум. Кабыл алган жок. Тил жерде секретарь кыздар звонить этип, баягы байланышып атат да, келди, тиги бу десе унчукпайт. Тиги жан жоокерлеринен сурасам, барбы десем, бар дейт. Ар жакта эшик барбы десем, бар дейт. Аны ойлонуп турдум да, 3 саат турдум акыйып. Кабыл албай атса, кирели кечке чейин турам. Ишке бардым. Ишке барып, баягы ой мени оюп атат, конечно. Эл козголуп, эмне болуп кетет деп. Опурталдуу ситуация болуп атат. Анын эч кимге кереги жок, мага да, элге да. Анан бир маалда Атамбаев жүгүрүп келди. Түштөн кийин кетип калды деппи? Эжеле тиги учуп кетиптир дейт. Ким деп атпаймынбы? Акаев дейт. Атамбаевдин жана мага кайрылган өзүнүн үнү эмесине мен ойлодум, булар мени сынап атат окшойт депчи. Президент болгонго мунун ою бар болуш керек дегендей. Анан айттым, кантип учуп кеттир? Резиденциядан. Резиденциядан эмне менен учуптур? Вертолет менен дейт. Мен звонить этип тиги эмеден, СНБ аэропорттон сурадым, борт барбы депчи, борт деп тигини самолетун айтчы. Борт стоит на месте дейт, орусча айтышты мага. Ошол мезгилде Кыргызстанда чоң кризис болуп аткан, саясий. Танаев отставкага кетип калган, жогорку кеңеш мурдакысы тиги иштебей, жаңысы ишке кириши элек мезгили. 3 бутактын бир гана бутагы калып атат, аз келгенсе президент качып атат. Бул эмне деген бет деп. Анан кийин терезени барып карасам, короо толтура эл. Аны ойлодум, тиги Конституционный судтун имараты ал жанагы памятниктерге кирет. Кызыл китепке жазылган. Кудай ырып, тиги ар кандай кызыккандуу немелер бирөөсүнө зыян келтирсе мен жооп берем да. Анткени аны сактайбыз деген кол коюп берген болчумун. Аны айттым, жүр анда барып териштирели. Жолду каратай баратабыз. Эл бизди ээрчип баратат. Мен болсо сайрап баратам. Конституционный судтан баштап АОГө чейин. Бул эмне деген жорук иши кылып айтпаганым калган жок. Зоопарктын баарын айтып чыктым болуш керек. Мышкы чычканды айткан жокмун беркилерде. Анан айттым, кайсы статья боюнча кандай жоопкерчилик болот? Кылмыш кодекси боюнча. Тигил жерге барсак, уже тиги эмеге заборго бир-эки бала чыгып калыптыр. Ай, балдар түшкүлө. Ачкыла ал деген, мен кирейин десем, кире албайсыз дейт. Эмне болду десем, момундай болгон, кара кулпуну иш жагынан илип коюштур. Атамбаев менен жетелешип аркы өкмөт кирген жагынан, батыш жагынан кирдик. 7-этажга чейин жеткирди. Кабинети ачык, баягы 3 саат ачылбай турган эме. Анан кийин мындай кол менен
кир дегенсип атат да. Аны айттым, каякта тегиңерсе, жана эле кеткенде секретарлар отурушат. Жапкыла эшикти, эч кимди киргизбей эле ачкычты сейфке катып койгула деп. Кийин анан Акаевдин мезгилинде тиги кабинетине кирип, анан кийин жана Турсунбек Акундун өзүн ченеп атканы ал Бакиевден кийинки. Ал мезгилде андай болгон эмес. А мен болсо ушундай кичинекей бир бөлмөгө тиги жан жокерлери, охранасы отурган жерге отурдум. Стол, анан 2 стул бар. Болду. Азыркы тапта анан ошол тарыхка артка кылчайып караганда ошол Акаевдин ишмердүүлүгүн кандай баалайт элеңиз, кандай баа берет элеңиз, мындай рефлексия кыла турган болсокчу? Эми чынын айтканда Акаев атам эменен Айтматовдун баркы менен келгенин аны бардыгыбыз эле билебиз. Сиз ошо илимий чөйрөнүн адамы Анан деп кийин ал эч кандай тиги кыйратып жиберген деле иши жок, анткени ал мезгилде биринчи кадамдар болуп атканда. Мен өзүмдүн ишимди айтайын, мен мамлекеттүүлүктүн, эгемендүү Кыргызстандын дүйнө жүзүнө өзүнүн эрктүү, анан кийин тиги суверендүү мамлекет катары дүйнө жүзүнө киргизгендин аракетинде болдум. Укуктук негиз түзүш керек. Ошондо тиги жана Беловежская пущада менен да Советский Союздун мезгилинде болчубуз да, Акаев келгенде. Анан кийин тиги эмеге Беловежский пущадагы тиги 3 Словениян иши кылып жылуу чайга тоюп алышып, анан кийин биз Союздун курамынан чыктык деп неметип атышпайбы, жарыялап, күтүүсүз. Аны ошондо бар, законду жакшы билесиң, ал жерде эмне болуп атыптыр, эмне кылабыз, ошонун бардыгын ойлонуң. Мен ал жакка барчумун. Сиз ошол негизи эле саясатта ошол бизде көбүнчөсү чечүүчү кызматтарда эркектер да. Ал жерде деле ошол сиз Москвага барганда деле, бул жерде деле, Кыргызстанда деле көбүнчөсү чечүүчү кызматтарда эркектер болот да. Анан ошолордун арасында сиз кандай мындай канчалык мындай оор болчу эмес беле? Айымдардын өкүлү катары өздөрүнүн жанына аялды тең ата кылып кабыл алыш, ал аял үчүн жеңил иш эмес. Мен аны жакшынакай билем. Бирок элим ишенип атса, келечек тууралуу маселе болуп атса, тикесинен турса, тигилер барып дап аны чечпей атса, партиянын жетекчилери болгон, азыр батыр болгон немелердин бардыгы күтүп отурушчу, партия эмне болот? ЦК, КПСС, партиянын өзү эмне болот? Чоң суроо туруп калды да. Мындан аркысы бүдөмүк болуп калды. Анан кийин келечеги, өздөрүнүн келечегин ойлоп атышты. Мамлекеттин келечегин тырпырап барып, окуй деп баса калып, мунусун минте калабы дегендер аз эле болгон. Оозу менен айткандар бар, баягы депутаттар. Жанагындай барып тигилер менен тең ата болуп сүйлөшүш. Анткени 15 республикасынын арасындагы өкүлдөрдүн арасында дагы жалгыз мен аял болчумун да. Анан тигил жердеки Москванын баягы бийигинен бизди караган, анын жанындагы берки Азиядагы эмелер эч качан баш көтөрүп аларга кайыш айтчу эмес го. Жетең аталык сөзүн, пикиринди айтчу эмес окшойт. Анан мен тыпылдап эле аларга айтып атсам, кийин Бакаев бар болчу, биздин республиканын партиясынын өкүлү болуп ЦК КПСС. Ошол келип мага айтып атпайбы, сиз эмне деп атасыз буларды деп. Эмне болду десем, откуда вы эту девицу взяли деп айтып атат. Абдан эле тың экен, иши кылып мен тең ата болот. Аны айттым, мен эми Кыргызстандын өкүлү болуп атсам, өзүм милдетимди аткарып атам. Мен бул жерде эч кандай чыр чатак чыгарган жерим жок. Болгону тигилер менен тең, мен дагы ошол Союздун мүчөсү болгон Кыргызстандын өкүлүнүн милдетин аткарып атам депчи. Анан Союз ошо боюнча эле кулап бардыбыз, тескери карап кетебизби? Мурдагы Союздун келечеги кандай болот дегенде маселе болуп атат. Анткени берки үчөө чыгып кетсе, биз деген баягы билгениңерди кылып алгыла дегенде калып калып атабыз да. Анан сүйлөгөн сөздөрүн обондорундан деле сезилип турат да. Биз сиз кандайсыңер дегендейчи. Мен ой кокуй бизди унутпа дейм баларды. Болуптур. Мы в состоянии решить вопросы своей суверенности.
своей самостоятельности, будем тогда делиться в соответствии со всеми международными нормами права, депчи. Раз союз в таком состоянии, да, он самолетмен учуп келатып, ошол декабрь айы болчу. Самолетто ошол башында ойлодум, декрет деп жасайын деп, анан Ленинге окшоп баратам деп, өзүмдү өзүм сындап, декларация деп жаздым. Келип бул жерден сессияны чогултуп, ал жерден бекиттик декларацияны жарыялап, Кыргызстан суверендүүлүккө өзүн чыгып атат деген жокпуз составдан, суверендүүлүгүбүздү жарыялап атабыз деп. Барды таң калып карап калды. Биздин кошуна республикаларда андай кеп боло элек болчу, биз ыкчам жанагынтип эметип атканым, анткени биздин эменин Россиянын кара эмесинен баягы канатынын алдынан чыгып атканыбызды Америка деген абдан карап аткан болчу да, бизге алар таасир берели деп. Таасир бергендигин билесиңер да. Сессияларда аларда авторитет кылып айтышчу. Анан бул учурда мен жана конституция боюнча айтайын. Конституцияны жазып эметип атканда алар деген жана өзгөртүүлөрдү киргизип атканда сессияда айтып атпайбы силер деге мен кандай из калтырганымды. Конституцияны Акаевдин полномочияларын кеңейткенде мен укмуштай таасирлүү болгон эмесмин Конституциялык соттун чечими менен. Конституциялык сот өзгөртүү киргизбейт Конституцияга. Мен өзүм баягы 350 депутаттын сунуштарын алып, бирөөнү алып келсе, бирөө 5-өн алып келет. Эл баягы эркиндикти эңсеп турган, баягы кадимкидей көбүрүп чыгып атты да алар. Анан жөнөкөй сөз менен айткандарын баардыгын түйшүк кылып, баардыгын нормалап, кыргыздын тили, орустун тили бири-бирине айкалыштуу болсун, юридикалык формулалар, анан аныктамалар анык болсун, так болсун деген убара менен болуп атканмын. Мен Акаевыңар болобу, башкасы болобу мага бештегенче кереги жок болчу. Эл шайладыбы, демек мен аны урматташым керек. Мен өзүмдүн ишимди бүтүрүп аттым. Анан кийин Конституциялык сот эч качан өзгөртүү киргизгенге укугу да жок. Аны жогорку кеңеш киргизет. Тиги Акаевга ыңгайлуу жаңы жогорку кеңеш келди да. Легендардуу парламент таркатты. Анан ушул өзүнө ыңгайлуу жогорку кеңеш келгенде сунуштар кирип атты, а биз болсо карашыбыз керек. Мурдагы конституциянын структурасын бузбайбы ал өзгөртүүлөр. Башка жанагы мына үйдү куруп койсо болду теге заключение берип, ортодо болгон бөлүмчөнү алып койсо болобу, мүмкүнбү же кулабайбы деген суроо болуп атат да. Биз корутунду бердик, эч кандай зыяны жок. Жогорку кеңеш чечиши керек аны өзү депчи. Чечкиле деп биз эч кандай эч кимге көрсөтмө бере албайт болчубуз. Аны мурдагы эң биринчи составдын эмелери, судьялары азыр деле тирүү, Суталинов, Кененсариев, азыркы жогорку сотто иштеп аткан Эсенканов, ошолордун баарды билет. Анан мен жооптуу имишмин. Мен эмне тиги Акаевди обслуживать этип келгенде анын эмне малайымынбы? Же анын тиги мурдун арчып турган ошондой атайы кызматкериминби? Ага айткан сөздөрдү мен билем жакшынакай ушунгө чейин. Эмне себептен мен прокуратурадан кетип калганымды айтайынбы? Биринчи кадамдар башталды. Менчиктештирүү тууралуу, мамлекеттин мүлкүн менчиктештирүү. Ал анан кийин мага сигнал түштү генеральный прокурор кесимде. Жерлерди сотко эмес гектарлап алып атат. Бул эки кошуна райондордон деп. Эл жөн жатпайт да. Карапайым кишилер. Анан калпы чынбы деп мен абдан кылдаттык мамиле жасадым. Прокурорлорго бул Аламединге да, Сокуловго да звонить этип айттым. Акыркы бир айдын ичинде, 2 айдын ичинде, азыр эсимде да жок, баштапкы эмелер, кадамдар кандай маалымат болуп атат жер боюнча деп. Анан кызыктуу фамилияларды жазып бериштим. Мен баягы официальный доложите деген жокмун. Ошол теги кимиси канчадан алып аттыр, ошону гана көрсөтүп коелу, спокойно айттым. Анан ал жерде гектарлап алгандар бар экен. Аларды мен тиги сен эмне үчүн деп жакалай алган жокмун, анткени менин колумда далилим да жок болчу.
шашылыш түрдө баягыны бириктирдим да, бир баракка жаздым, Акаевка барып айттым. Болгондо да тегеректеп жүргөн, ушул күнгө чейин балким байланыштыры бар, кайдан билем. Депутаттар болчу, мурда министрлери деле, беркемелер деле, деге депутат эле да. Анан кийин анын алдына бая баракчаны койдум да, айттым, бул орусча сүйлөшүбүз да. Посмотрите этот список депчи. Анан баягыны окуп эле, анан ары бери столдун үстүнүн бир жагына кыймылдайт. Мен түшүнбөй атабы бир нерсени деп, орусча айттым. Я прошу изучить список лиц и умерить аппетит вашего окружения деп. Жагабы ал сөз Акаевка? Жакпайт да. Ал бирок ошо менчиктештирүүгө өзү жол ачты да, бирок башында. Так, менчиктештирүүнүн алдында мен ал кишиге кирип айткан болчумун. Менчиктештирүүдө мурда инвентаризация жүргүзүш керек. Мамлекетте канча мүлк бар, анын жарактуусу канча калтырыш керек да, жараксызын элге бөлүп бериш керек. Жер боюнча ачык айткан болчумун. Жерде да ошондой инвентаризация жасаш керек. Ал мезгилде колхоз, анан совхоздор иштеп атышканда. Жер колхоз, совхоздун карамагында болчу. Колхозду тийбегиле. Эл ал жерде ансыз деле демократия негизинде түзүлгөн. Болгону башкармасын өздөрү шайлашсын. Анан ар кимисине тийиштүү баягы жерине кызыл китеп берип койгула. Эл биригип өзү эле иштей берет. Азыр бир жерде биригип иштеп атса, ой, баягы жерде кооператив болуп атат деп укмуштай кылып даңазалап атышпайбы. Тиги совхоз болсо советское хозяйство деген болчу, ал мамлекеттик. Ошон үчүн ал жерде дагы ченеп, ар кимисине канча ошол жерде совхозда иштеп аткандарга таандык жер бар, ошону бөлүш керек. Ал жерде жөн эле маселе жер бөлүүдө эмес, техника боюнча болуп атат да. Бул колхознике, тиги колхознике баягы соткалап жерди берип койсо, ал күрөгү менен же тиги тырмоочу менен иштейби. Анын бардыгы мурда трактор, комбайн, ошолор тиги бириктирип иштетишчи да. Ошондо менчиктештирүү, ошо инвентаризациясы жок эле. Жок эле. Баш аягы канча мисалы мүлк менчиктештирип кеткен, канча техника менчиктештирип кеткен, аны кептин барды ошондо болуп атат. Башаламан мезгилде ким эмнени таап атат, аныкташ кыйын да. Анан кийин жаркылдап эле күлүп эле тиги укмуш болуп атабыз дешип эле. Азыркы тиги мен дегендердин канча жерге алгандарын дагы анын бардыгын аныкташтыбы жок. Сиз ошондо башкы прокурор кызматын аркалап турган кездеги окуяны айтып атасыз да. Мен ошол жанагындай маалыматты бербедимби? Анан кийин сессия болуп атат. Сессия келди 5 майда. Өзүм прокурордо болуп атам. Ошол эле мезгилде жана комиссиянын башчысы болуп атпаймынбы? Анан конституцияны жазган эменин комиссиянын мүчөсүмүн. Анан ал жерден конституция менен убараланып атам. Башым чаржайт. Анткени конституция бул ачыгын айтса мамлекеттин паспортундай болуп атат да. Ал жерде биз кандай баалуулуктарды көздөп атабыз, кандай демократиялык багыттарды алып атабыз, адам укуктарына көз карашыбыз кандай, анткени ошого карата дүйнө жүзүндөгү коомчулук бизге баа берет. Биз өзүбүз эле көкүрөбүздү тиги тоонун кучагында жатып алып эле баягы кыргыз эмеспиз да. Биз тиги жанагындай суверендүү деп айткандан кийин, анан кийин 31 августта көз карандысыздыкты жарыялагандан кийин биз ааламга Кыргызстан өзүн билип кадам шилтеп атпайбы? Анан тигил жакта кабыл алыш үчүн ошону кабыл алгыдай бул жерге конституцияда жазып атабыз да. Биздин мамлекет кандай, бийлик кандай, түзүлүшү кандай, ким кандай милдеттерди аткарат деп. Анан ушул конституция кабыл алгандан кийин сиз жогорку конституциялык соттун төрайымы болуп ал жака кызматка кетип атканда мен айтпадымбы? Өзүңүздүн тегерегиңизде элдин ысабын чектеңиз деп. Айтпадымбы? Умерьте аппетит вашего окружения деп. Ошондон кийин ал киши баягы башкармалык, чарбалык эмеси жок да. Опыты, ачыгын айткандачы. Эми физикалык мыктыдыр, мен эч кандай эмем жок. Анан кийин ошолордун баарын чогулткан болуш керек дагы. Силерге моундай жазып атат тетиги деп мен айткан болуш керек.
Алар болсо тиги жогорку кеңеште парламентте отурат да. Анан жанагы мени микрофондон анан элге айта турган аспаптан айырыш керек. Элге чыгышты. Конституциялык сотто 5 майда кабыл алдык, 8 майда газетага чыгып күчүнө кирип атат. Акаев келди дагы биздин мамлекетте ушундай өзгөрүүлөр болуп атат, биз эгемендүүлүк анан баланчанын бардыгын айтып, анан бизде ушундай абдан даражалуу конституциялык сот деген демократиялык институт бар, ошого башчысын шайлаш керек деп. Конституциялык көзөмөлдү Совет доорунда киргизилген. Мага чейин ал жерде Лемешенко деген мурда ЦКда иштеген киши башчы кылып дайындалган. Андан кийин Тилекеев деген мурда прокуратурада иштеген аксакал. Акыркысы ошол мени шайлаардын алдында Асанбек Шашналиев болгон. Ал дагы ошол ЦКда Акаевтер менен бирге иштешкендер, Лемешенко бардыгы. Мен ЦКда эч качан партиялык ишти иштеген эмесмин ага чейин. Анан кийин тил жерде сыртынан мындай караганда абдан жакшынакай болуп көрүнүп атат. Карасаң бийик даражалуу жерге тиги аялды ишенип коюп атат дегендейчи. Мени даже сурап койгон жок, тил жерден эч ким барасыңбы депчи. Мен учкан жокмун дагы, добуш берип салышты, жапа тырмак добушка коюшту, шайлап салышты. Эми болуп тур, иштесе иштейин, мен иштеп көнгөнмүн. Аны мен ошол иштеп көнгөнүмдү билишет дагы, тигилер болсо биринин артынан бири тиги Конституционный судта эч иш жасабай отурушуптур. Отурган жери жок керек болсо. Мен документтерди прокуратураныкын толук Асанбек Шаршаналичти ошол эле сессияда менин ордума генеральный прокурор кылып дайындап коюшту. Бир жума күттүм, тапшырып кагаздарымды. Анан кийин ал кишиге келип айттым, Асанбек Шаршаналич, кагаздарды өткөрбөйсүзбү мага депчи. Ал киши мен айтат, кайсы кагаздарды өткөрөйүн деп. Конституциялык соттун деп. Кайсы кагаздарды айтып атасың деп. Yok bir konstitusiyon tege sizdi şaylagan çok degen ошондой кагаздар бар белесиң. Жок, сейфиңиз кайда? Сейф деген жок. А кабинет кайда? Жок эч кандай кабинет. Ан чочуганымын айтып, "Жок, айлык алдыңар беле жок" деген десем, "Алганбыз" дейт. "А кантип алчу элеңер" десем, 230 сомду тиги ак үйдөн бухгалтериясына барып, президенттин аппаратынан расходный ордер менен алчубуз дейт. Беркилерчи десем, бардыгы ошонткөнбүз дейт. Ошон менен эшикте бир колумда бир барак кагазым жок, же ордум жок, эчтекем жок калды. Мен кайра Акаевка кирип айттым, "Имарат курасыңарбы Конституционный судка" депчи. Имаратты курганга биздин кудуретибиз жетпейт, бюджетибиз абдан чакан. Анан кийин сиз шаарды ылайыктуу бир имаратты тапсаңыз, ошону чечели деди. Анан мен жумуш күнүм эмнеден башталды? Үйдө отура берембиз оксоп. Мен эркектердин арасында иштеп жүргөндөн кийин үйдөн деле баягы аялдык милдетимди шапа-шуп аткарып койт экенмин да. Анан эртең менен чыгам дагы акыркы автобус менен те Кызыласкерге чейин жетем, эми акыркы остановкасына чейин. Ал жерден анан чүйдү тиги күнчыгыш жака кыдырдым. Кийин анан кийин эмени кыдырдым, Жибек жолун ишил барынан 22 партиясын ошондой эле эмес беле эмелер. Бардын кыдырсам бирөө ылайыктуу эмес. Кээ бир имараттарга кирсем мурдатан илгертен ошолорго арнап курган мекемелер. Анан эми туурасынан кыдырайын деп бульвардан баштабаймбы? Темир жолго келдим, вокзалга, анан кийин төмөн түшүп келетем. Ал жерде деле баягы илгерки интеллигенция жашаган эл, эмелер илгери тиги Токонбаев, анан кийин эмелердин баарын элестетип атам, ошолор отурган лавочкаларды көрүп атам. Институт, Женпет, анан эмелер. Анан биякта карасам баягы прокуратуранын имараты, мен ошол жерден ишти баштагам. Мен прокурор кезимде ал жерде городской прокуратура болчу. Анан карасам, городской прокуратуранын стандарт, бардык прокуратурада бир стандартта жасалган эмелер бар болчу да. Тиги жазылганы баланча прокуратура деп. Ал жок, узунундай, бул эшикте болгон узун бир темирди илип коюштур. Анан корого кирдим да карасам, Внешэкономбанк Кыргызской республики деп орусча жазып коюптур. Ичине кирип
Карасам кызматкерлер отурат. Силер көп болдубу бул жерге десем, ооба. Ким киргизди? Министр айтты, биз келдик. А министрлер ким? Нанаев дейт. А Нанаев кайда экен деп издесем, ал чет мамлекетте экен. Тиги жанагы имаратты башкарган кишиден чечимиңер барбы бул имаратты ээлегенге десем, жок, эч кандай чечим. Бизге министр айткан, биз келдик дейт. Мэрияга бардым, анда горсполком, совменге бардым, Жумагулов предсовмен. Эч кандай уруксат жок. Өздөрү тил жерге кирип алган. Мен тиги кишиге кирдим да айттым, бир имаратты таптым. Ал башында эле ошол укук коргоо органына арналган 36-жылы курулган, 1936 жылы немец жанагы пленникпи, биринчи согуш ошол имарат, прокуратура үчүн. Анан кийин ал памятник архитектуры деп аталат. Анан ошол имаратты мага чечип бергиле деп өзү айтканда. Ошентсем кайра кагаздарын ары бери кыймылдатып эле айтат, внешний экономбанк биз үчүн абдан маанилүү эле, анан чет мамлекет менен деген мамиле түзөбүз эми. Анан тиги тыйын тыпыры керек мамлекетке дейт. Анан айттым, мен чыкпайм бул жерден. Акчаны подвалда болсо, акча болсо, подвалдан деле эсептесе болот дедим, орусчалап. Мен чыкпайм дедим, кабинетиңизден чечип бериңиз. Качанка чейин мен жүрөм депчи. Азыр ойлосом, ошол жанагы мурдагы кирип чыгып акча алып жүргөндөрдүн катарында жүрүп, анан бул бир күнү колун шилтеп басып кетет деп ойлогон болуш керек. Мен кыжырым кайнады, ошондо түшүндүм эмне үчүн мен прокуратурадан жылдырылып салгандарым. Баягы оозум ачыласын, эмне үчүн дебейсизби? Анткени судья Кыргызстанда, бир да судья саясий коомдук ишке катышпайт. Трибуналларда же бир жерлерде эч кандай сөз айта албайт. Анын иши адилеттүүлүктү аткаруу. Ошол. Андан кийин ошол Конституциялык сотко барганда айткан экенсиз, маектердин биринде намыска тийип, ошо намыскөй адам. Келдим да, мен абдан намыскөймүн. Кыргыздарга бирөө калак, бир көп же мындай бир бой көтөрүү мамиле жасаса, аны чыртылдап мен көтөрчү эмесмин, чынын айтканда. Ошон үчүн жана Бакаевга айтып атышпайбы, откуда это девица деп. Эл аралык аренадагысын айтып атасыз да, Москвадагы тиги славяндар ачыгын айткандачы. Анан кийинки ошол 4-чакырылышка депутат болуп шайланып келген жолуңуз турат. Акаев качып кеткенден кийин анын баардыгын текшердим. Телефондордон ошол эле приемныйдагылардан. Тройка деген телефон бар да атайын, СНБден. Азыр СНБ мурда КГБ болчу. Каякта экен, кайсы жерден качканы чынбы, кеткени. Азыркы мезгилде кайсы жерде экен, кошуна өзүңөрдүн коллегаларыңар менен аныктагыла деп. Мен Атамбаев жанагынтип ээрчитип келип, тыштап коюп, өзү жок. Жалгыз отурам соксоюп. Анан иштей баштадым, эмне кылайын? Өзүм болсо оюмда мынтип атам, бул эмне кылар экен деп мени сындап атабы деп, дагы намысыма келдим. Ким, Атамбаевпи? Атамбаев эле эмес, эркектер Атамбаев, Текебаев, Отунбаева, Бекназаров, да бирөө Бакиева бар экен да. Ошолордун баардыгы ошол бучаны баштап атышпайбы? Аны ойлодум, бул эмне кылар экен, мунун президент болгусу келген ою барбы деп ойлоп атышабы деп. Анан белимде кыргызча айтканда бекем байлап, башка ишене турган эч ким болгон, эл мени карап аткан экен деп, анан кийин баардыгын аныктадым. Тиги КГБге айттым, аныктагыла, определите курс его следования деп. Ошондо айтышты, канттан Алматага учуп кеттир деп. Алмата борбор эмес беле. Коллегаларыңардан сурагыла, мен жаман оюмда ойлоп атам, тиги алардан Назарбаев бул биздин Азиядагы аксакал эле, ал киши айтып коюп, бар элиңе эмне тентип атасың деп. Анын үстүнө кайра келет деп ойлоп атасыз да сиз? Кайра келет деп ойлоп атасыз. Анткени анын арызы болбойн ал жерге бирөөнү отурсунга укугубуз да жок дем. Конституцияны тытмаладым. Кетесин көрүп атасызбы? Тытмалап атам, кандай эмне. Президент эгерде жок болсо, анын милдетин өкмөттүн башчысы аткарат. Анын алдында Танаев эмеге отставка кетип атат. Отставка кетип калса, министрлердин баары кетип атпайбы? Бүт министрликтер башсыз, өкмөт башсыз. Жогорку кеңеш жанагындай акыбалда. Ошондо сиз атап өткөн саясатчылардын президент болоюн деген саясий амбициясы болуп атат да. Сизде андай
Мен ошондой кабыл алдым. Мени да сындап атышат. Өздөрү жанагындай тиги Акаев качып кетерин да күткөн эмес алар. Анан мен жанагынтип тиги Конституционный судтан тиги ак үйгө чейин бакылдап баратсам, баланча статья боюнча булардын жогорку моундай жаза болот, төгөнчө статья боюнча баланча эме болот деп эл уксун деп айтып барат. Мен аларга айткан да жокмун. Атамбаев барып айткан го тигилерге, ай бизди камаганда тиги депчи. Менин чорт кыялымды билишет, закондуулукту, закон бузганды мен талап кылып, закон бузгандар менен көз ирмемдин арасында чара колдонушум мүмкүн. Анан тигил жерде мага звонить этип айтышты, Акаев Россияга кетти деп. Тастыкталды, айтылды. Анан анын бардыгы түшүндүм дагы, айттым ага кой, бул өзүнчө эле эме турбайбы, коркуп коёндай болгон эме. Эч кандай себеби жок, шалпаңдап тиякы ичимен. Ачыгын айтайынбы, акмак дедим. Элдин кусуру урсун дедим. Аялдын сөзүн айттым. Жаныма ушунчалык батты. Эл эмне үчүн күнөөлүү, элге рахмат силерге деп чыгып, мен шайлоого барбайм деп койгондун ордуна шалпаң этип тияка жөнөп кеткени. Өзү жалгыз бекен десем, жок, үй бүлөсү менен дейт. Түшүндүм дедим. Ти этегин эметип кармап алып тияка аялдан бешбетер кеткен турбайбы, жетелешип деп. Анан белимди бекен байлатым, жанагы айткандай, штабка звонить этип айттым, чек аранын бардыгын тигеңерден туруп, бардык службалардын баарын чыгарып, карагыла, чымын учуп кирбесин, чыкпагыдай болсун. Правоохранительный органдардын, укук коргоо органдардын баарын жетекчилери жок. Министрлер кеткен да отставка. Берки орун басарлар эмелери калган да, бардыгыңарды чыгаргыла. Тиги азыркы эмедеги катарда эмес пенсия чыккан отставка кеткендерин да чакырып, бир ок учпасын, бир зыян келтирбегиле адамдарга. Дагы эмне дедим. Анан бул эмени бар, ошентип биз ары бери эметкиче эмеден радио комитеттен звонить этип атат. Азыр 60 жылдыгын белгилеп атпайбы, баса сиздин да майрамыңыз менен. Анан айтып атпайбы, эже бул жерде тиги эл микрофонду талашып келип биз трансляция кылат. Эмне болду десем, ишил каалагандын барды очередьте турат, келип тиги каалаган сүйлөтүп атат. Кудайым урган турбайбы, ал жерден дагы керексиз сөз айтылып эл эмне болуп кетет. Ошентип анан айттым, тиги жанагы бул чырды баштагандардын баарын таап келгиле. Өкүлү ким экен? Кто стоит во главе оппозиции деп орусчалап. Орус кыргыз балдар жүгүрүп жүрөт да, бардыгына түшүнүктүү болсун деп. Анан бир малда Бакиевдер ичип келишти. Калчылдайт беле момунтип. Так ушундай бурчка отурду, анан айттым, бул эмне кылганыңар дедим да. Эмне кылганыңар? Ой, билбейм, эже, мен тиги бир нерсе жеп атыптыр, анан аны кыйнап алып келген эмиш да. Анан жиним келип айттым, бериңе туруп калган жокпу депчи. Бирок кийин ошо Бакиевдин партиясы менен шайлоого аттанган, сиз 4-чакырышта депутат болуп келгендеги эң негизги сизде мотив кандай эле? Бакиев эмне? Бакиевдердин түптөгөн Ак жол партиясын түптөп атпайбы? 2008-жылы парламенттик шайлоого болду. Мен Ак жол партиянын мүчөсү болгон эмесмин. Келип тиги Бакиевди элге чыгып айт. Акаев эмнеси менен жаман, силер кайсы жакшылыкты элге өзгөртүүлөрдү, келечекте элге багыт берип, анан кандай башкарасыңар же кандай жакшы ишти жасайсыңар, ошондой белгилерин кайда десем, билбейм дейт. Анан оппозиция болгонуңар кандай? Шериктериң деп атпаймынбы? Анан демесе жооп бересиң, анда азыр радио комитеттен звонить этти, барып ал жерге элге кайрыласың. Анын ортосунда тиги конституцияны ачып, тигил жерде эмне кылыш керек? Өкмөттүн башчысы башкарыш керек дегенден кийин өкмөттүн башчысы керек да. Тиги отставкага кетип атса, аны мен жалгыз отуруп алып буйрук берет алып, андай укугум жок да менин. Анан жогорку кеңешти акыркы заседаниясы качан болгон десем, акыркы заседаниясы жок эле кетишиптир да. Анан ошол акыркы заседаниясын чрезвычайный заседанияга чакыргыла деп Бишкек, анан кийин Чүйдүн депутаттарынын санын алып, кворум болуш үчүн конституциялык
3-төн 2 бөлүгү менен кемес 1+ болуш керек да ашык үчүн. Бардын бир-бирден санап, ар бир депутатка бар сен муну жетелеп кел, сен муну жетелеп кел деп ошол жерде жүгүрүп жүргөн балдарга рахмат. Так аткарышты. Мен Бакиевди машина менен тиги Молодая гвардияга барып интервью бердик. Элге кайрыл десем, калчылдап кайрылбайт. Мен жанымда отурат. Анан баягы адатымча элге кайрылдым, эмне дейин? Айла жоктон. Урматтуу элим, момундай болду. Ушинтип президент качып кетти. Ал президенттин качканы туура эмес, бирок бардын конституциялык эмеде чечебиз, рамкада деп. Тиги эме Бакиевден мурда келгиче болгону кыргыздын аксакал, көк сакал, генерал бирөө басып келген жок. Мекенибиздин тагдыргандай болуп атат, элибиз эмне болот, эмне болобуз деген сөз жок. Бирөө келген жок. Азыр бардыгы батыр. Генерал. Посол Америка келди, Россияныкы келди. Американы көргөндө кыжырымдын кайнаганын айтпагыла. Карагым жок, отур деген да жокмун. Извините, госпожа Баекова, вам помощь нужна. Мы не нуждаемся в вашей помощи. Мы сами в состоянии решить свои вопросы. Кетти. Россиянын посолу келди. Аны да айтты. Мен жакшынакай турам, түшүнүп атам да эки козгундай болуп келип, баягы бизге көмөк көрсөткөн болуп, өздөрүнүн жармасын бышырган аткан. Анан Бакиевди алып келгенде аны менен сүйлөшүп, уже тигилерге эмелерди, депутаттарды чогула деп түн ортосунан ашып кеттик да. Депутаттар чогулуп, баягы уктап аткан жеринен ойготкондор болгон болуш керек. Алар кээ бирөөлөр даже билбейт эмне экенин. Анан тигил жерге кайрыл айт деп атпаймынбы? Мына ушинтип президент качып кетип, бүгүн силер ушундай өзгөчө сессияга катышып атасыңар. Кыргызстандын келечегин чечиш керек болуп атат. Эмне кылабыз? Сунуштар барбы десем, бардыгы баягы күтүлбөс нерсе болгондо адам эметип калат, өзүн өзү жоготуп, эмне кыларын билбей, эмнени айтарын билбей. Анан сөз берилет десе унчукпайт. Анан дагы айттым, бул жерде конституция момундай мүмкүнчүлүк бар экен. Анда премьердин милдетин аткарган адамды шайлайлы, кандай сунуштар бар. Саясий эрежелер боюнча оппозициянын башчысы булар дегени качырган. Муну шайласаңар болобу, жокпу, чечкиле деп. Чечели деп аны ИО премьер-министр кылды. Убактылуу милдетин аткарып аткан болуп. Убактылуу өкмөттүн курамын ошондо бекиткен. Убактылуу өкмөт ошо боюнча эле калган, башчылары кетип калган да. Азыркы жанагы Отунбаевалардын убактылуу өкмөт, ал Советский Союздун баягы 17-жылдагы революциясында болгон нерсе. Биздин Кыргызстандын эмесин алар кыргыздар революция деген сөздү жакшы көрөткөн деп, жанагындай конституциянын талаптарын аткарбастан талтаң-тултаң этип барып тияка отуруп калгандардын баарын президент кылганды бизге таңмалап койсо, ал баягы кыргыздар революция болуп атат. Чынында эч кандай революция болгон эмес. Революцияда ал мамлекетте мурдагы түзүлүшкө өзгөртүү киргизген башка режим болуш керек да. Ал болгон эмес да. Система өзгөрүш керек да. Ошонтип анан эртең мененки 4-тө үйгө келдим. Эсимде. Анан тиги Акаевка укмуштай кызмат кылган. Мен Акаевка кызмат кылган эмесмин. Мен элим, жерим деген адаммын. Анан кийин бүт аракетимди жумшап, эчтекеден тартынбаганым элдин ишеними болгон. Анан азыр элге мени жек көрдү кылып, жанагындай доллар менен акча алып, анан кийин болмо ментип үй салган, анан мен ошол жерде дардайып жаткандай кылып, элге мүнөздөмө бергенди мен кантип кабыл алайын? Кабыл албайм. Азыр ошол Акаевка тиги эмесин укугун кеңейткен деп мага тиги бүттү тонду жаап атышат. Акаев ал өзгөртүүлөрдү өзүнө жагымдуу жогорку кеңеш, анан кийин төрагалары келгенде ошолор менен киргизген. Мен ага эч кандай тиешем жок.
Сиз жогоруда ушул Акаевдин ишмердүүлүгүнө мындай кыскача баа берип Анын кетпедиңизби? күйөө баласын өмүрүмдө мындай жакын көргөн эмесмин. Кантип мен аны жетелеп, анан мен аны колдоп жүргөн эмесмин. Эмне менен колдоптурмун? Жоныма көтөрүп алыптырмын, мойнума мингизиптирминби? Ал балаңардын кайсы жерде экенин да билбейм, ким экенин да билбейм. Странно очень. Жогоруда ошол Аскар Акаевдин ишмердүүлүгүнө баа берип кетпедиңизби? Эми ошо Эмне деп? Курманбек Байкеевдин ишмердүүлүгүнө кандай баа берет элеңиз негизи? Мен Тарыхка сиз кылча менен турганбыз. сүйлөшпөдүмбү? Эч бир саясий фигуранын ишмердүүлүгүнө, азыркы саясий акыбал же мурдагы баштан өткөндү айтып атам, аларга баа бере албайм. Бакиев болсо Акаевден өйдөрөөк болчу. Анткени ал чарбада иштеген киши болчу. Ал жерге мен барганы мен каалаган да эмесмин. Жанагы шарт боюнча оппозициянын башчысы болгондон кийин саясий башчы болуп аткандан кийин тигилет. Ошол саясий эрежелер менен чечилген. Биринчи конституция боюнча бир дагы эл аралык эксперт сын таккан эмес. Эмнеле Американын конституциясы туруктуу экен, анан кийин биздики туруксуз болуп калды деп жана мага көп майлагысы келгендер мурдагы да болгон. Жана силер булак деп алып аткандарыңарчы. Американын конституциясына 21 жолу өзгөртүү киргизилген. Билесиңерби аны? 36-жылы биздин чоң апалар кызыл жолгон ак көйнөгөн кийип алып, чалдары менен колтукташып барып шайлоого катышып атканда Американын аялдары 64-жылы ошондой укугга ээ болгон. Алардан үйрөнүп турган эч нерсе жок. Анан кийин ак үйдө отурган жигиттер конституция кабыл алынып бүткөндө келгендер эмнеде биздин биринчи конституцияны Россиянын бир юристи жазган эмес, ал Комени башкарат эмес. Анан кийин алар айткан, силер менин атымды эле атай албай эсиңер угуп атабы? Комени коюп эле кыргыздар жазган деп мени атабай эле койгулачы депчи. Азыр Чолпон Турсуновна биздин убакыт дагы соңуна жетип атат. Ак жол партия боюнча мен ак жол партиясына мүчө болгон эмесмин. Парламентке барайын деген оюм да жок болчу. Анан кийин ак жол партиянын бир 20дан ашык өкүлдөрү келди. Жаш балдар, кыздар экен. Анан айтышчы, эже сиздин мөөнөтүңүзгө бир нече ай эле калыптыр аяктаганга. Бизге кошулуп депутат болуңуз. Эмне керекчилиги бар анда десем, биздин эсибизде легендарный парламентаризмге тартып үйрөткөн сиз элеңиз, биз ошого муктаж болуп атабыз деп. Анан айттым, барса барайын, андай керек болсо, ал тиги барайын деген макулдукту Садыркулов жетекчи эмес беле? Ошол келип айтты. Эже бизге тиги ошол балдарды үйрөтүш керек парламентаризмге, тартиптен баштап, керек болсо кийиминен анан сүйлөгөн сөздөрүн баарын иреттеп, чыныгы парламент болуш керек болуп атат. Болсо андан мурдакы бир-эки парламентте сен мыкты, сен акмак дегендерге чейин жетип атабыз депчи. Ошол шарт менен бардым. Аны мени шайлаганда бардыгына тиги күбөлүктү берип койгон, мага беришпейт. Ал күнү алган жокмун. Депутаттык күбөлүктү. Ошо. Анан кийин мен эмеге бардым Садыркуловго, силер эмне мени курчак ойноп атасыңарбы деп. Элдин эмесине, ишенимине ээ болуп алып, анан кийин мага эмне сыр көрсөткөн атасыңар. Анан эртеси мен ошентип киргизме мени тиги Бакеевиңерге. Көзүн тиктеп көрөйүн дедим. Көзүн тиктеп көрөйүн. Кайсы бетиңер менен мага ошондой оюнду эметип атасың? Жаш кызмын мен депчи. Эжешка деп мени эметиши, анан кийин эртеси Шарипа Садвакасовна экөөбүзгө беришти. Ал кишиге билбейм эмне себептен иши кылып, аны мындай сүрөттөштү да, азыр силер мени сүрөттөп аткандай. Тиги эки аксакал эже экенбиз да. Ошон үчүн бизге өзгөчө кылып берген эмес. Түшүнүктүү. Биздин убакыт азыр соңуна жетип атат. Мен акыркы суроо Акаевден кийин Бакиевке иштеген деген сөздү чыгаралы десеңер, Бакиевдин бир туугандары команда тигил жерге уже команда түзүп атат, анан өздөрү башкарганга кийлигишип атат дегенде, мен Бакиевке барып айткан болчумун, сиз эмне Акаевдин эмесинен сабак ала элексизби депчи. Качан үйрөнөсүңөр? Мурдакыларды жамандап, эметкенди коюп, өзүңөр ошондон сабак алып, аны кайталабагыла депчи.
Болду, мен Бакиевден эч кандай тиги корко турган же мындай ага жол ачып бергенге эч кандай тиешем жок. Ошол мезгилде Отунбаева келеби, Бекназаров келеби, эмнеле Өмүрбек Текебаев ал келеби, мага баары бир болчу. Анан кыргыз тили боюнча да айтып коембу. Азыр биздин убактыбыз соңуна жетип калды, чыгып калды. Ошого байланыштуу Кичине эле айтам. Кыргыз тилде биздин инсандар конституция боюнча 2 тилге машыгышы керек. Өзүнүн статусуна, улуттук тиги эмесине, көз карашына, анан улутуна карабайчы. Анан ошон үчүн элдин бардыгы деп мен айтпайм, кичинекей балдардан баштап жогору окуу жайларга чейин сабактарды бериш үчүн, кыргыз тилде жакалаш үчүн шарт түзүш керек. Шарт ошол бир программа менен кыргыз мектепте эмес, бүт мектептерде кайсы тилде болбосо, англис, түрк бардыгын жайнап жиберишкен турбу. Бардыгы биздин тиги илимпоздор иштеп чыккан программа менен, бир программа менен бардыгы улутуна карабай. Мага десе америкаңар келеби, кимиңер барды кыргыз тилде бирдей сабак бериш керек мектептерде. Анан жана тандалма мамиле жасаганын мен түшүнгүм келбейт, чынын айтканда. Анан азыркы мезгилде 30 жылдын ичинде, 30 жылдан даже ашып калды буну алгандан бери, андай аракеттерди көргөн жокмун. Ал үчүн өкмөт, канча өкмөттөр келди, токтом кабыл алыш керек. Бул конституцияда көрсөтүлгөн тилдер тууралуу, конституциялык статуска ээ. Ошол 2 тилди өнүктүрүү боюнча. Анын ичинде жанагындай программалар мектепте, башка окуу жайларда, анан конечно сөздүк. Орусча, кыргызчадан орусча. Ал нерселерди иштегенге ошол азыр эми президент Россиянын башка мамлекеттердин өкүлдөрү менен эметилди. Путинге айтсам, Кудай деп кучактап кабыл алат болуш керек дагы, сөздүктөрдү да өздөрү деле чыгарып бериши мүмкүн. Бирок анын ыкмасын жакшынакай билиш керек да, башка билем деп, мен аткарам деп келген кишилер. Макул, чоң рахмат сизге конок болуп келгениңизге. Бизде бүгүн студияда конокто Чолпон Баекова болду. Чолпон Баекова мурдагы башкы прокурор, Конституциялык соттун мурдагы төрайымы, легендарлуу парламенттин депутаты жана ошондой эле 4-чакырылыштын депутаты. Сизге чоң рахмат келип бергениңизге, убакыт бөлүп.